Ак жалга деген сөз эми мында Кыргызда мен кичинекей кезинде чоң энелерим эгерде сүттү капысынан төгүп алса жерге, эңкейип ошо төккөндүк үчүн Кудайдан кечирим сурап, мен акты төгүп алдым, кечирип кой деп туруп, ошо колун 5 манжасын төккөн жерге тийгизип туруп, анан жакасынан сыйпап койчу, ак жалга деп. Түп районунда Талдуу айылында төрөлгөм. Ошол жакта мектепти бүткөнмүн. Мектепти бүткөндөн кийин анда Фрунзедеги политехнический институттун технологический факультетине барып өткөнмүн. Ошол жакта 5 жыл окуп, инженер-технолог, сүт жана сүт азыктары боюнча адис алып чыкканмын. Анда Министерство мясомолочной промышленности деген бар эле, сүт өнөр жайы. Ошол министерствонун жолдомосу менен мен ушул заводко келип отурукташып калдым. Ушул жерге. Ошол жылы 69-жылы болчу. Мына быйыл 51 жыл болот. Вот это оборудование у нас импортное оборудование, бразильское, французское. Предприятияны сатып алчу момент келгенде баары супай топтоп, анан иштеп аткан ошол учурдагы жумушчуларга, кызматчыларга премия жазып берип, анан акчага бор 2 доляны сатып алгыла деп, баарыбыз поровну бөлүштүрүп алганбыз. Оборудованиянын азыр почти 100% жаңылды. Ар бир бизнес кредит болмоюнча өнүгө албайт. Кредит менен иштин астыга жылышууга байланууда. Эгерде өнүгөм десе, кредит алыш керек. РСК менен сотрудничество болду. 7-8 жылда бери иштешебиз. Келечекте мен көрөм өнүккөн, өскөн завод болот деп.